Саламатсыздарбы? Микрофон текшерип коелу. 1 2 3. Саламатсызбы, болот. Анда да 1 2 мүнөт күтүп туралы. Анан баштайбыз. Так, 10 киши кирди. Акырындан баштай берсек болот. Салам. Коллегалар. Кече жакшы спирт ревью болду. Бүгүн болсо кайра жаңы спиртке аттанып, эми кайра жаңы жумуш баштайлы. 2 жумабыз бар. Что 2 жуманын ичинде дагы жакшы результаттарды көрсөтүп алдыга жылышыбыз керек. Ошондуктан долбоорлор боюнча түшүнбөгөн суроолор болсо, ушул жумада эмне кылабыз? Ошолор жөнүндө акырын сурай берсеңер, проекттер жөнүндө, бул проекттен эмне кылабыз, кандай шарттар кылабыз деп сурасаңар эле, ошол проектке фокус кылып, акырындан жооп берип баштайм. Бир саат жетишпесек, бүгүн сабагыңар башталат экен. Сабак канчада башталат жатышты? Келечекте. Кечинде болот саат 8-9-та. Анда ошол кечки 8-9га чейин 1 2 3 4 команда менен жолукканга аракет кылам. Калгандары болсо азыр жооп берип, андан калгандарын текстовый чаттарда жооп берем да. Что баштадык. Кайсы командадан баштайды? Ким бар? Активдүү. Колуңар көтөрүп, мындай эле микрофондорго күйгүзүп сурай бер да. Келечек диджиталдан молдогас. Биз кечеки спринтте жүрдүк, буюрса. Кандай иштер жүргүзөбүз келечек диджиталдан, Келечек диджиталда ошол иштеп аткан команда, азыркы активдүү менеджерлер, анан жардамчылары. Силер эми ошол келечек диджиталдын сайтын жасашыңар керек да. Дизайн студиянын сайтын, диджитал агентствонун сайтын жасашыбыз керек. Анын сайтын жасаш үчүн биринчи силер пландашыңар керек да, как продукт оунер сыяктуу эле как неме эмпатия кылып, биздин сайт кандай болот, ошонун структурасы кандай болот. Негизи ошол бүгүнкү
спринт негизи ошол структура жасаш керек. Именно кыймылдар, именно ошол проектке жакындай турган нерселер бул сайттын структурасын жасаш керек да. Негизи башка дизайн студиялардын карасаңар, көбүнүкү эле окшош сайт структурасы. Мисалы, главная страница или башкы бет, анан кийин услуги, кызматтарбы кыргызча жазганга аракет кылабыз. Команда, биз жөнүндө, контакт. Ошолорду ойлоnuш керек. Анан главная страницада эмнелер болот? Эмнелер көрсөтөбүз? Келечек диджитал деп мындай бир баннер, чоң. Ошол баннерда жакшы сүрөт. Анан келечек немеси, девизи, миссиясы. Анан экинчи жерде болсо эмне жөнүндө проект. Силер уникалдуу бир нерсени көрсөтүп беришиңер керек да. Жөн эле очередной дизайн студия болсо, анда дизайн студиялар Бишкекте толтура. Ошондуктан силер мындай артыкчылыкты көрсөтүш керек. Артыкчылык биздики кыргызча дизайн студия. Кыргызча дизайн студия дегенде азыр тренд болуп атпайбы кыргыз тилинечи. Ошол менен популярдуу боло алабыз. Экинчиден бул келечек Жылдыз академиясынын студенттери, келечек долбоорунун студенттери да. Ошонун аркылуу дагы биз артыкчылыгыбыз бар. Ошондо ачык эле жазса болот. Биз жөнүндө биз ошо келечек долбоорунун студенттери деп келечек жөнүндө дагы бир текст жазсаңар болот. Как неме катары, storytelling катарычы. Эмне деген долбоор, кандай немеси бар, кандай успешный болгон. Андан соң команда деген жерге дагы неме деп жазсаңар болот. Биздин командада биз студенттерибиз көп, бирок биздин арабызда или бизди жардам берип аткан, ошол студияда иштеп аткан күчтүү специалисттер да көп. Мисалы, мени кошуп койсоор болот, фронтенд жазайт, дагы башка менторлордун аттарын кошуп коебуз. Алар иштебесе деле жүрүндө что көрүнүш үчүн да, что студенттерге тапшырма берип койсок, жаман эс болот. Жок, андай эмес, биз профессионалдуу болобуз деген сыяктуу. Вот, анан портфолиого азыркы күздө менин долбоорлорун тоже киргизебиз да. Ошон үчүн ошол портфолиого ошол долбоорлорду пока даярдай берсеңер болот да, кантип жазабыз, ал жөнүндө кантип представление кылабыз. Башка бирөө портфолиолорун карасаңар, биздикинде ошондой сыяктуу портфолио жасайбыз. Вот, анан контактный лицолор ким болот, ошолорду дагы команданын ичинен табыш керек да. Контактный лицолордон рекламчиктер ким жооп берет, ким телефон алат. Биз уже международный болгондуктан көп кишилерди кошуп койсок болот. Контактный лицо, мисалы, Бишкекте бул жооп берет, Ошто бул жооп берет, Жалал Абадта бул жооп берет деп региондорду кошуп, анан Турция каалагандарды кошуп койсок болот. Ошолор телефонго жооп берип, клиенттер менен сүйлөшүп, жаңы заказда ала тургандай болчу. Ошолорду табышыңар керек. Андан соң команданы жана жазбадыкпы? Ошол команданы толуктап, ошол команданын списогун биздин командага деген жерге илебиз. Ошол жака да кантип илебиз, сүрөттөр баары окшош болуш керек деген сыяктуу. Ушундай контентти биринчи жасаардан мурун ошону ойлонуштуруш керек. Ошону отуруп ойлонуштуруш керек эле. Ошолорду биринчи жазып алгыла, Trello'го тапшырманы азыр айткандарды кайра угуп или эстеп калсаңар, протоколдон жазып алгандар болсо, ошону Trello'ңорго жазгыла. Ушинтип жасайбыз. Давайте деп кошулгандар, ошол задачаларды көрүп алып, ушулар жасаш керек экен деп баштайт. Келечек диджитал боюнча примерно ушундай. Азмат ага, assalamu алейкум. Ассалам. Контентчи боюнча кайсыл иштерден башташ керек биринчи? Азыр мисалы команда деле жакшы чыга элек, бирок аларды күтпөй эле жасай берсек, кайсы иштерден баштап берсек болот дейм да. Салам Алтынбек. Контентчи боюнча ооба көчөлө көрсөткөндөй сайт даяр, баары даяр, бирок контентчиде азыр байкасаң контент чыкпайт. Контент аз чыгат да. Немелер көп, ооба сен көрсөттүң кече. Авторлор. Бирок авторлор менен бизде прямой мындай коммуникация жакшы иштебейт да.
Авторлар кааласа жазат, каалабаса жазбайт. Анан ошентип жүрүп отуруп, эч ким каалабай калып, эч ким жазбай калды да. Анан ушундай бир стагнация келип калдык. Анан биздин процесстерде да бир жолу күйгүзгөндөн кийин ошо менен жакшы күйбөй калды. Мисалы катталганда Жаныбек өзүн апрув кылат да. Ошол процесстерди балким биз дагы бир лендинг пейдж жасап чыгабыз контентчигечи. Ошол онбординг процессин кантип өтөт деген сыяктуу, что силер биз авторлорду издейбиз, келгиле авторлорго мындай кылабыз деп бир өзүнчө лендинг пейдж жасап туруп, ошол жака киргенде адамда сразу понятие болсун да, контентчи дегенде ар бир адам келип өзүнө блог ачат турбайбы деп, ал пока түшүнүксүз да, көбү жакшы түшүнүшпөй жатат адамдарчы. Ошол сайтты жасап чыксак болот биринчиден. Как неме катары, как азыр үйрөнүп аткан катары. Экинчиден болсо, ошол онбординг процессин дагы ойлонуп, ошону неметсек болот да. Ошол процессти реализация кылсак болот. Каяктан сүйлөшөбүз авторлор менен? Автор мындай понятие болуп атпайбы? Авторлор, ошо кыргызча авторлор көбүнчө бир нерсе жазгандан уялышабы или коркушабы или мындай неметишеби, аларга мындай түрткү берип туруш керек да. Сизден там неме күтөбүз, неме жазбайсызбы депчи. Жаңа статья жазбайсызбы деп. Анан ошол процессте азыр эми күздемин ичине кылсак болот. То есть күздемин ичинен контентчиге жаңы авторлор таап келип, ошолор менен неме кылса болот да. Тест кылып көрсө болот да ошол процесстечи. Аларга кандай өзүнчө Discord ачабызбы, же Telegram группа ачабызбы, же WhatsApp группа ачабызбы. Негизи WhatsApp менен Telegram группа бар авторлор мененчи. Анан ошол жана лендинг пейджге катталгандарды ошол группага киргизебизби, же күздемидегилерди ошол группага алып чыгабызбы. Негизи ошол процессти экөөбүз ойлонуп чыгышыбыз керек да. Анан ошол нерсени ойлонуп, неме кылсам, биринчи задачалар жазып, предложение кылсам, мен ушундай ойлонуп атам, или что-то ой жетпей деп, давайте бир күздемиден общий бир неме кылабыз. Общий собрание кылып, контентчиден чогуу көрөбүз, или мен идеяларым болсо, ошолор менен бөлүшсөм болот. Ушундай идеяларым бар. Ушундай лендинг пейдж жасайбыз, ушундай структура кылабыз депчи. Андан кийинки этапта биз уже чөйрөнү ачып калсак керек. Чөйрөгө ачып берип туруп, чөйрөдөн ошол контентчи деп ачабыз өзүнчөчү. Анан ошол жака Жаныбекти чакырып келебиз. Анан Жаныбек ошол биз үчүн немени көрсөтүп берет. Контентчини. Ал кантип жазып атат, кандай ойлору бар анын, келечеги кандай. Анткени бизде контентчи боюнча где-то жылдын аягына чейин бир жарым жылдай бар. Ошондон кийин контентчи если дальше иштебесе, анда өчүп калышы мүмкүн да. Ошого чейин биз либо аны жакшы түртүшүбүз керек, либо көмүп салышыбыз керек да. Эки вариант. Ошого чейин да ушундай бир попытка кылып, неметип көрөбүз. Авторлор киргизип, балким редизайн кылабыз, балким контентчиге редакторлорду алып келебиз, чтобы редактор жооп берсин, постоянно жаңылыктар чыгарып жүргөнгө деп. Контент жазуу өзү кичине да неудобный сыяктуу. VC.ru-ну билсеңер, VC.ru сыяктуу кылайын деп ойлогом да менчи. Же болбосо мындай чоң журнал сыяктуу кылалы деп. Анан ошолорду ойлонуштуруп башташ керек, кандай кылабыз депчи. Ошону ойлонуп көр. Контентчи жагында. Ошол болбоду деп эле любой эксперимент кылып көрүш керек экен да, болсо болду, болбосо жок деп эле. Эми биринчи жарым жылдан кийин вообще жок болот деп атпайсызбы анан? Силет нечего дегендей элечи. Жок, мүмкүн да. Жок болушу мүмкүн, бирок контентчи өзү кызык болгондуктан мен айттым, жок, давай ошону калтырабыз. Мен азыр команда чогултам. Команда чогултуп, ошол команда менен бир нерсе кылабыз контентчиге депчи. Анан андай проекттер керек бизгечи. Контентчинин эң башкы плюсу, биз азыркы арзы убакта баарыбыз неме болуп калабыз да, ситуативный ойлонупчу, мисалы Инстаграмда макала чыкса, ошону ойлонобуз, эски макалалар жоголуп кетет да, лентадан жоголуп кетет, ага эч ким таппайт. Контентчи болсо, бул Google аны неме кылат да, карайт. Сен Google'дан бирдеке издесең кыргызча, ошол маалымат контентчиде болсо, ошол контентчиге чыгат да. Ошон үчүн адамдар сурайт, IT деген эмне, или кандай жумуш табабыз деп, Айдананы кандай суроолор, тексттер келгенде, ошону Google'дан сураганда эле айтабыз го, бар Google'дан сура деп. Ошол Google'дан сураганда ошол контентчи чыгат, ошол маалыматтарчы. Макул, мен неме изилдеп көрөйүн, ресерч кылып.
жазып барам. Анан отуруп алып дагы брейншторм кылып, анан кийинки шагтарды ойлонобуз да. Кандай кылабыз? Макул. Жарайт. Рахмат. Алмаз багай, Саламатсызбы? Устат долбоорунан Тинатин. Биз деген жанагы акырында түшүнбөдүм беле WordPress-тен эле даяр шаблонду алып туруп, ичин толтуруп, анан тестке чыгарабыз депчи. Анын ичине деген контент эметишибиз керек да, ойлоп табышыбыз керек да, кайсыл жерде кандай жайгашат, баарын изилдеп. Бирок эгер мындай сөз менен айтып, баарыбызга задача мындай берсек, из-за того, что эчтеке көрүнбөгөн үчүн баракта аны кылыш оор болуп атат да, баардыгыбыз эле логотип жасаш керек, биздин бир байке жасайт. Макул. Кийинки задача эмне кылыш керек? Мындай түшүнө албай атабыз да, ошондуктан мындай кылсак эмне деп ойлойм да. Ошо WordPress-ке кирип туруп, бир сыйра карап туруп, ичинде шаблон бар да, ошону мен жакшы карап турум, өзүмчө изилдеп көрөйүн. Бирөөсүн алып туруп, анан ошонун ичине толтуруп баштап көрбөйлүбү? Ошондо более визуально жеңилирээк болот го дейм баардык членгечи, командаларга. Ичин толтуруп, анан эгер кийин ошол жакпай калса, ар бир блокту ошонун ичинен өзгөртүү жүргүзгөндө уже адамдарга жеңил болот дейм. Бизге имеется Устат командасына. Рахмат, Тинатин. WordPress шаблонунун проблемасы ошондо, биз ошол WordPress шаблонду тапсак, силер ошол WordPress шаблондой ойлонуп каласыздар да. Мындай скованный болуп каласыздар да. Мисалы WordPress шаблондо анас деп турса, силер ошол жерге анас деп жазыш керек экен деп анасты ойлоп баштайсыздар. Ошон үчүн биз ага чейин ойлонушубуз керек эмнелерди жасайбыз. Мен силерге жана өткөндөн көрсөтпөдүмбү курс полезного действия КПДнын страницасынчы. Ошондой сыяктуу силер биринчи элестетип ойлонуп көргүлө. Андай оор, ошондуктан силер ашар сыяктуу өзүнчө бир Устат деп сайт жасап баштасаңар болот. Notion'дан эле. Анан ошону ачып туруп, ошол жака блоктор жасап баштаса болот. Биринчи блок эмне жөнүндө болот? Биринчи блок. Устат болгондо мен жөнүндө, так Азамат байке жөнүндө жасабыз. Жазып койсоор болот да. Же болбосо жасабыз деп эле ошол жерге сразу жазып баштасаңар болот. Бирөөчү, давай сен ошол блокту жазасың, текстти. Ошол жакта эмне деген текст чыгат, жазып көр сен деп жазасың. Анан кийинки блок кандай болот? Главный страницада. Курс жөнүндө, бул эмне курс? Деп ошону ойлонуштуруп жазып баштайсыздар да. Биринчи блокторду билип алыш керек го. Блок для ресурсов, для проектов, Азамат агай, для этих сколько ошолорду. Ошол блокторду ойлонуп, кандай блокторду чыгарабыз главный страницага. Дагы эмнелер керек? Отзывдарды чогултуп, значит, отзывдардын блогу керек. Хорошо, менеджерлер керек. Мисалы, биз айтпадым беле силер, баары эле мага жаза берсе кыйналып кетебиз. Ошол менеджерлер кимдер кошулат? Ошону неметсеңер болот, ойлонуп. То есть биз сайттын структурасы керек да, ошол структураны биринчи ойлонуш керек. Мисалы, силер келечекте бир дизайн неме сөйлөшөсүңөр да. Клиенттер менен сөйлөшүп атасыздар да. Клиент заказ берип атат сайткачы. Анан фриланстан. Анан сиз айтпайсыздар, давай сиз эмне жөнүндө силерде сайт десе, там ферма жөнүндө. Давайте биз ферма жөнүндө шаблон кылып алып, ошону толтурабыз депчи. Сиз биринчи сурайсыз да, ал жакта эмне болот? Кандай структура болот? Ошол структураны десе, билбейм, ошо сайт жазып элетен отуруп сурап баштайсыздар. Ойлонолу, эл чогуу ойлонолу, кандай нерселерди чыгарсак болот деп брейншторм кыласыздар да. Кандай блоктор жазсак болот деп. Башка, если билбесеңер, башкалардын карап көрүш керек. Башкалар кантип чыгарат? Ошондуктан силер башкалардын карап туруп, уже визуальный понятие бар да, ушинтип чыгарат экен көрсө деп туруп, давайте биз да ушинтип чыгарып көрөлү деп, ошолорду чыгарып көрөсүңөр да, типа мону кылабыз, анан мону кылабыз депчи. Прям кооз болбой эле, жөн эле текст менен блоктор, структурада болсо болот да. Сайт берип атканда обычно структурасы бар. Менюлары мындай болот, там, жана айтпадымбы, келечек диджитал сыяктуу. Менюларында мындай менюлар чыгат, главный страницасында болсо мындай блоктор чыгат деп туруп, анан уже издеп баштайсың ошол шаблонду. Ошо шаблонду издегенде биз жөн эле немесин, кооздугун эле издейбиз, ичиндеги контенттин баарын алмаштырып салабыз. Анда ушул спринтке ушуларды эле даярдайлык да, блокторду, ичин, структураны. Ооба. Мисалы, силер Notion ачып атканда биз Notion шаблонун албадыкпы? Company home депчи.
Анан ичинде структурасын силер калтырып, кээ бирлер калтырып койду. Ошол проблема да, типа калып калды да көп нерсе. Кээ бирлер болсо аны баарын өчүрүп туруп, жаңы өзүнүкүндөй кылып жасап баштады да. Сайтта да ошондой болот. Бүт баары өчөт, анан өзүбүздүн структурабыз да ошол Notion'дагыдай структура. Типа биздин миссиябыз болот, биякта болсо мунуларды чыгарабыз, бияка буларды чыгарабыз деп ошондой эле структура болот, бирок клиенттер үчүн да. Клиенттер кирип, аны карап, сайтты карап, көрсө ушундай сайт турбайбы, ушундай курс турбайбы, так мен алат окшоймун. Короче, биздин задача ошол сайтты адам окуп, сразу түшүнүш керек, бул деген жакшы курс экен. Бул курсту мен алып алсам, мага дополнительно жардам болот экен, или еще жардам болот экен, чтобы там өзүмдүн карьерамды баштаганга. Азамат агай менен чогуу иштешет экенбиз, чогуу үйрөнөт экенбиз, значит, ушул мага керек деп адам сатып алыш керек ошол курсту. Ошол курс сатып алган соң, ал биздин немеге кошулуп калат да. Ошол курстун атынан, мисалы, азыр күз демеге көп адамдар кошулуп алмакта ужечи. Азыр күз демеге кошула албайт атпайбы? Биз болсо дополнительно вот курсту өтсөңөр, күз демеге кошуласыңар, проекттер жасап баштайсыңар деп билдирип кала бермекпиз да ужечи. Бирок андай курс жок азыр. Макул, рахмат. Саламатсызбы агай? IT жоопторунан биздин кийинки шагтарыбыз тууралуу да айтып берип кетесизби? Чоң рахмат. IT жооп азыр бир командага жазып атат, Алам жазып атабы, кодом. Ооба, Алам командасы. Алам жазып атат. Алам командасы силер каранып алсаңар болмок экен. Ну ладно, IT жооп. IT жооп боюнча шаблон даяр. Ал шаблон таап койгом уже на самом деле. Шаблон Stack Overflow дегендерди айтып жатасызбы агай? Ошондой сыяктуу бир Stack Overflow сыяктуу шаблон даяр болчу. Бирок шаблонго дагы коюш үчүн силер айтайынбы? Силер терминологияны кыргызча которуп баштасаңар болот. Структуралардын терминологияларынча, чтобы шаблон шаблон кыргызчасы жок да. Ошондуктан ошолорду кыргызча которуп чыгабыз. Андан тышкары Хорошо. Сейчас ойлонуп көрөлүбүз, Stack Overflow делер болушу мүмкүн. Stack Overflow'да хорошо лендинг пейдж жасашыбыз керек. Окей. Шаблонго чейин лендинг пейдж жасашыбыз керек. Лендинг пейджде ошол IT суроо жооп жөнүндө түшүндүрмө да, что бул ушундай айтишниктер үчүн неме? Агай, биз команда менен Tailwind аркылуу сизге лендинг пейдждин кичинекей сэмплын жибергенбиз да. Биринчи сиз задание бергенде. Ошого эле кошуп кетебизби? Ошол тууралуу дагы сиздин фидбек алалы дегенбиз да агай. Азыр бул жерге жиберсем болобу? Жок, мен азыр менде доступ жок да компьютерге. Силердикин көргөм, силердики бир аз анча жак эмес. Бизге неме лендинг пейдж керек? IT жооп деген эмне деген суроого жооп бере турганчы. Шаг за шагом блок менен жана кээ бир неме программаларды түшүндүрмө сайттар чыгат го. Бул эмне кылат? Ошондой сыяктуу керек да. Ошонун структурасын или ошонун бир страницасын жасап алсаң болот. Кстати, ошол структура страницаларды жасап атканда, ошондон эле бир баракчачы түрү эле жасап койсоңор болот да. Сайттын структурасы, главная страница ичине жөн эле блоктордун аттары да. Анан ошол жака да силер аттарын, блоктордун аттарын кыскача заголовок, кыскача текст даярдай бергиле. IT жооп деген эмне деген страница. Чтобы адам биздин немеге киргенде түшүнсүн да, бул жактан суроо берсе болот экен. Биринчи, экинчи болсо, силер ошол немелердин жаңы сервистерин ачкан проблемасы киргенде ичи пустой болот да сиздечи. Ошол пустой болбош үчүн ичинде бир движняк болуп туруш керек да. Ошол движнякты биз заранее создавать этип алабыз да. Ошондуктан силер кыргызча суроо жоопторду
IT боюнча чогултуп базасын чогултуп берсеңер болот да. Аны уже даяр жерден аласыңарбы, келечектин суроо жоопторунан или да башка жерден аласыңарбы, иш кылып HTML деген эмне деп бир автордон суроо болот, түшүнбөй атам депчи. Эки үч кишиден жооп болот да, HTML деген бул ушундай нерсе деп кыскача комментарий. Ошондой суроо жоопторду даярдабаш керек. Анан сайтты чыгарганда ошол жака илип коесуз. Уже 10-20 чакты суроону илип коесуз, ана жакта движняк болот деп билсин. Или Хорошо. демеге, то есть там не только код жөнүндө суроо болот да, там мисалы эме Жылдыз академиядан кантип өтсө болот деген сыяктуу суроолор болуп келе. IT курстарды каяктан окуйбуз, же болбосо IT-ге кантип кирсе болот, IT деген эмне деген баягы неме ламерский суроолор, неме суроолор мындай. Дежурный суроолор или дамин суроолор да, которые вообще түшүнүгү жок болуп аткандарчы. Анан арасына бир-эки профессиональный суроо кошуп койсо болот. Глубокий вопрос, глубокий ответ. Анан ошол дагы как раз Google менен неме болот. Парсинг болот. Анан Google'дан сураганда биздин сайттан ошол суроолор чыгып турат да, типа jQuery'ден кантип эле JavaScript'те кантип жазса болот деген окшош суроолор бар да, кайра коюлган. Ошолор чыгып калып турат да. Кошо, ясно. Так, кошумча суроо. Эмне үчүн караанды? Каран жана коом да? Айтып кеттиңиз да, Алам командасы Каран жана коомду алсаңар болмок деп анан. Каран жана коом чет өлкөлүк кыргыздар жөнүндө СМИ болчу да. Силер барыңар чет өлкөдө жашайсыздар да. Түшүндүм агай. Командамен IT жооп жасай бергиле, анан күчүңөр болсо или бирден болсо жардам берсеңер болот караганга. А так IT жоопту жасап чыгаралы, тоже өзүбүзгө дагы пайдалуу болот. Суроо жооп катары. Биз ошо жагын байкаштырып, анан өзүбүзгө жаккан тармак экен. Анан биз дагы жаңы IT дүйнөсүнө кирип аткан соң, бул жакты жакшы түшүнбөй аткан соң, ошол жакты дагы да көбүрөөк түшүнөлү деп тандаганбыз да. Ошол шаблон чыккачакта ошол немеңер даярдап алгыла, эмне чыгарабыз ошол шаблонго, кантип онбординг кылдырабыз адамдарды. Онбординг деген сөздү да көп адамдар түшүнбөйт да. Бул деген биздин мисалга айтканда үйгө конок чакыруу да. Үйгө конок чакырасың, анан коноктор өзгөлүп каалаган нерсесин кылбайт да. Аларга көрсөтмөлөш керек да. Белгиле төргөтүңүз 4 тигил жак. Азыр болсо биз неме ысык тамак беребиз, анан кийин эт беребиз, анан ортосунда антракол, дискотека болот деген сыяктуу. Ошол конокторду неметишибиз керек да, аларга биздин сайтты түшүндүрүп беришибиз керек да. Бул жакта эмне болуп атат, каяка барасыз, эмне кыласыз, качан келесиз деп ошо ар бирөөнү жетелеп киргизип, биздин постоянный тууган досубуз кылышыбыз керек. Анан бизге келип, бул жак сонун экен деп биздин командага келиши мүмкүн, же биздин постоянный пользователь болуп, биздин сайттардын ядро пользовательдер бар. Башында келген пользовательдер ошолор биздин сайттын фанаттары болуп калып калат да. Анан ошолор менен дальше башкаларды иштеп беришет. Алар айтат туугандарына, сил жакта сонун жери бар экен, жүрүп ошо жака барабыз деп. Ошолорду онбординг кылып алышыбыз керек. Түшүнүктүү агай. Чоң рахмат. Абдан сонун түшүнүп бердиң. Миржаз мен Ашардын бул жумадагы спринттеги максаты эмне ошол жөнүндө ишин айтып кетесиз? Башат дагы башка командалардай өзүнүн сайтын жасайт. Основной процесс тиги обслуживающий процесстен башкасы. То есть азыркы дагы калган калдыктар сурайт да, кантип команда кошулабыз, эмне кылабыз. Андан башкасы кийинки спринттин темасы бул сайт жасамак. Эми ошондой сыяктуу эле башат дагы отуруп ойлонуш керек, кантип өзүнө сайт жасайт. Башат эмес, Ашар. Ашарбы? Ашар. Башат. Окей. Ашардыкы особый путь.
Олжодагы көп темаларды уже өтүп атпаш керек. Олжодон башка мен күтүп аткан нерсе жана биздин прототипти, мен жасаган прототипти ошону толтуруш керек. Ан үчүн тоже аны толтурганга чейин, аны карап туруп неметип каласыңар, өзүңөр ограничивать этипчи, ага чейин тоже Trello'дон структураны ойлонуп чыгыш керек да. Башкы бетке кандай блоктор чыгат. Ооба неме чыгат, биринчи жанагындай слоган, анан проекттер, жана популярдуу проекттер деген это проекты, которые биз аппрув кылганбыз да, которые биз айттык, бул проекттерге биз поддержка беребиз дегендер, ошолор чыгат. Андан кийин краудфандинг жөнүндө блок бар, ошол чыгат. Андан кийин акыркы проекттер, андан кийин дагы текст кошсо болот. Ашар жөнүндө или дагы бир краудфандинг жөнүндө или дагы бир жөнүндө, чтобы адамдар онбординг оңоюраак болсун депчи. Анан уже футер. Анан немени басканда, создать проектти басканда, ошол жакта условиясы бар. Ошол условияны дагы чоң мындай кооз лендинг пейдж сыяктуу кылышыбыз керек. Аякта да блоктор менен кылып, жөн эле подряд текст кылбай эле блоктор менен кылыш керек. Анан анас деген жерде дагы өлө чоң текст бар. Ал текстти дагы мындай неме жайгаштырып, современный дизайн сыяктуу чоң блоктор менен жайгаштырып, тоже шагтар менен сиз кантип долбоор создавать этесиз, кандай шагтар өтөсүз, силер там алар келип создавать эткенден кийин биз аны текшерип туруп анан чыгарабыз да. Условияларын, ошол башкалардын да карап кантип создавать этет, ошолордун баарын ойлонуп чыгып, ар бир страницаны неметип дизайнын жакшыраак кылып, блокторго бөлүп жасап чыгышыбыз керек. Ошону эми Notion'дан балким отуруп ойлонушубуз керек. Бир жолугушуу кылышыбыз керек жакын арада. Качан жолугуш болот? Ошону дагы сүйлөшүп керек да, балким Олжо менен чогуу биргеликте. Хорошо. Ал сайт жана сиздин краудфандинг деген сайттын үстүндө иштешибиз керек анда, ошону айтып атасыз? Ооба, биздин краудфандинг сайттын үстүндө иштеп, ошону даярдап, ошону лайфка чыгарышыбыз керек. Ну, опять же, биринчи күздүн ичинде. Анан уш күздүн ичиндегилер ар бирөөнө неме беребиз, тапшырма беребиз, сайтка кирип өзүңөргө краудфандинг проект ачкыла. Өзүңөрдүн проектиңерге депчи. Анан алар ошол проект ачып атканда сурайт, бизден онбординг процесси түшүнүктүүбү, проект кантип ачып аткан түшүнүктүүбү, акча каяка чогулат түшүнүктүүбү, ошолордон фидбек алып, улучшать этебиз да. Хорошо. Анан силер неме ашардын ичинде жазып аткандагы проекттерди ошол жака чыгарабыз, өзүңөр деле чыгарсаңар болот. Ошол чыгарып атканда кандай силерге неудобстволор создавать этилип атат, түшүнүп атасыңарбы, немелер түшүнгөн жоксуңарбы? Анан ошонун баарын еще кыргызчада жасап чыгышыбыз керек да. Кыргызча, орусча, англисче, анан немисче жасайбыз. Ошол блоктордун баарын которуп, кайра структураларын бар. Ошону кайра проблема эми кайра өзгөртө бергенде 4 страницаны өзгөртмөй болуп калат. Рукамичи, ошондуктан биз структураны заранее ойлонуп алышыбыз керек, точно ушундай структура калат. Ушундай структураны биз неметебиз, сүйлөштүк, бизге жакты. Типа давайте ушул структура менен кеттик деп. Ошол структуранын эмесин да ойлонуп баштасак болот. Хорошо, агай, түшүнүктүү. Саламатсызбы агай, чөйрөдөн суроо берсем болот. Эми биздин кийинки Trello'дагы заданиябыз Башат менен чогулуп Discord чөйрөгө. Азыр ачабыз деп аткан чөйрөгө Discord'то атпайбызбы? Могул биздин эле күздө менен сыяктуу болсунбу? Ал жерде кандай структура менен болсун? Аналог ушундай эле болуш керекпи деп сурайын. Ошону эми ойлонуп ачаардан мурун тоже жазып алыш керек да. Так, эме бир Notion'дан страница ачып, чөйрөнүн Discord'у. Ичинде эмнелер болот? Англисче жасабызбы же кыргызча жасабызбы? Мен мисалы кыргызча жазганга неме там неме депчи. Анонстор, жаңылыктар, же дагы бирденке деп же все-таки англисче жазабызбы, түшүнүктүү болобу депчи. Ошону чечип алышыңар керек. Анан структурасын жазып чыгышыңар керек да, типа кандай категория болот, кандай блоктор болот, ошол блоктор эмнеге жооп берет.
ошол биздин неме түшүндүрмө болот да, адам сайтка кирип атканда неме регистрация өткөндөн кийин ага неме келет, или новостной страница болот. Бизде мисалы анонс деген неме бар, канал бар, ал каналга мындай нерселер чыгып турат. Бизде деген там дайджест деген канал бар, ал дайджестке там жаңылыктар чыгып турат деп. Анан бизде командалар или проекттер или долбоорлор деген папка бар, ичинде долбоорлордун аттары чыгат. Анан бизде дагы ушинтип ар бир немелер жазып, понятияларды жазып чыгышыңар керек, во-первых. Анан биз дайджест неме ачабыз, Discord. Ага чейин ачпай турабыз, биринчи ойлонуп алалы да, ушу эмне чыгара алса Discord. Арууну кошсоңор болот. Бирок алар аягында уже чыгат, неме именно жасап атканда келишет да, ага чейин ошол Discord эмнелер чыгат деп ойлонуп алышат керек. Аны азыр башатка чейин биз өзүбүз биринчи ойлонуп, анан башатка барып айтайлыкпы? Жок, биринчи ойлонуп алгыла өзүңөрчү. Эмне чыгат. Анан биз чыгарып, уже запуск болуп атканда уже башатты кошо алабыз. Ага чейин башат кошулбай коет. Алар жасаганга деле жардам берет, калганын биз ойлонуп керек. Силер ойлонгондон кийин мисалы жетишпейсиңер да баарын неме кылгангачы. Модерация тиги болгонгачы, анан башатты кошуп коебуз, анан башат келип, анан мондай кыла, дегенде кыла деп тоже азыркы жасап аткан иштерин ошол жактан да жасап кетет да. Бирок биз азыр күздөн бери эле жазып атпайбыз процесстерди. Биз уже кечигип жазып атабыз да. Биринчи YouTube канал ачылды, өзүнчө группалар, анан немелер ачылды, анан келечекте дагы бирдекелер ачылат да. Ошол нерселерди чөйрөдөн уже ачып даярдап коюш керек да. Баардык процесс боло турган процесстерди ачып даярдап коюшубуз керек. Макул, түшүндүм. Саламатсызбы? Веб ордо боюнча суроо берели дедик эле. Азыр мен ошо чөйрө жөнүндө да жооп берип коеюнчу, да бир идея отурла. Бир минут. Так, чөйрө жөнүндө кече немеден көрсөтпөдүңөрбү? Онбординг процессичи. Ал эски онбординг процесси, аны биз жаңы кылышыбыз керек. Немеде чөйрөдө адамдарды кантип кошобуз деген азыр проблема. Конокторду кантип келип чакырып кошобуз да. Во-первых, биз регистрацияны ачканда толтур адам жазылат да. Анан алардан кантип тандап алабыз алардычы, кимисин кошобуз деген нерсени тоже ойлонуп чыгышыбыз керек бизчи. Скорее всего, мол, кутучанын процесстерин карасаңар, тоже ошол процесстерди деметип коюшуңар болот да. Алар мисалы сайтка дизайн кошуп атканда кандай критерийлер менен кошулат, эмнеде бар деген сыяктуу биз дагы адамдар кошуп атканда критерийлерибиз болот. Ошол критерийлерди тандап алабыз. Скорее всего, можно немени тандалып атканда биз ручной кошобуз да, то есть баары Discord'ка кирбейт да. То есть Discord'ун жана чакыруусун жибербейбиз. Именно бир кишини тандап туруп, ошол кишиге жазып туруп, анан киргизебиз да. Ошол нерселерин дагы акырындап ойлонуп баштасаңар болот, кантип киргизебиз ошол нерселерди. Макул. Веб ордо боюнча суроо берсек болобу? Болот. Биз деген веб ордо кыргыз тилиндеги сайттардын жана сервистердин топтому деген долбоор биздики. Анан биз азыр команда менен өзүбүздөй бир элестетип алдык да, бир каталог сайт катары элестеттик да. Мисалы категорияларга бөлүнөт: ден соолук, дин, образование деген сыяктуучу. Анан ушул туура эле кетип атабызбы, биз пока түзөлөкпүз, бирок мындай азыр элесин эле өзүбүзгө берип атабыз да. Анан дагы эмнелер менен толуктасак болот, сиз кандай кошумча бере аласыз, кошумча ойлорду бере аласыз бизге, жана азыркы спринтте биз эмне тапшырмаларды кылышыбыз керек? Туура айта. Туура.
Биз ошол немелердин кыргыз тилинде сайттардын жана сервистердин списогун, ссылкаларын чогултабыз. Бирок бул ошол веб ордонун один из немелери да, фичалары да, то есть один из бир жумушу. На самом деле веб ордонун жумушу еще глубжерээк, еще мындай тереңирээк да. Веб ордо деген бул кыргыз тилинин өнүгүүсү жөнүндө, кыргыз тилинин колдонулуусу жөнүндө, кыргыз тилинде адамдар сүйлөө жөнүндө бир мындай нетворкинг неме сыяктуу, чөйрө сыяктуу нетворкинг мындай портал. То есть кыргыз тилинде сайттарды итак эле Google'дан таап алса болот да, туурабы? Эгерде мисалы бир немесин керек болсо, Google'дан издеп таап аласыз. Бизде деген биздин обществода ушундай проблема. Бишкекте айтат, кыргыз тилин эч ким колдонбойт, кыргыз тили өлүп эле эметип бартат, анча колдонбой бартат, мамлекет жоголуп бартат, официальный тил орус тилинде жүрөт, биздин балдарыбыз кыргыз тилинде сүйлөбөй калды, эч ким кыргыз тилин жардам бербейт, эч ким колдон неметпейт, өнүктүрбөйт. Кыргыз тили жанагы комитетпи, комиссия барбы? Ошолор бар, анан кыргыз алар болсо иштебейт, анан кыргыз тилинде терминдер которулбай атат. Жана биздин текст деген немебиз бар эмеспи, чатыбыз департамент. Ошол жакта сөздөр которулуп чыгып атат да. Анан терминдер которулбайт, терминдер кантип колдонобуз? Кыргыз тилинде билим өнүкпөй калды, компьютердин баары орусча сүйлөйт, англисче сүйлөйт, кыргыз тили өлдү деп. Ушундай көч неме бар да биздечи. Тилге басым жасап турган сайт болуп кеткен да, Вот, эми деген биз ошол кыргыз тилинде сайттарды чогултуп, ошолорго күйгөн, кыргыз тилинде күйгөн адамдарды чогултуп, алар менен биргеликте бир портал жасайбыз да. Или биз жасайбыз портал, айтабыз, на самом деле кыргыз тилинде колдонгон адамдар көп. Силер кыргыз тилин үйрөнөм десеңер, мына могул жакта кыргыз тилин үйрөнө турчу сайттар толтура, кыргыз тилин үйрөтүп аткан адамдар көп. Мына ошол список. Мына ошол адамдар даже мына азыр бизге интервью берип атат. Кыргыз тилинде Инстаграмда там Тилимпост бар, Билимот бар, ошолор бар. Ошолордун шилтемеси мына окуйсуңар ошол. Кыргыз тилинде айт үйрөнөм десеңер, мына кыргыз тилин айтты толтура деп айданатын берип, устатты коюп, кыргыз тилиндеги маалыматтардын порталы десек туурабы? Кыргыз тилиндеги маалыматтардын порталы болуп каткандай, кыскасы. Примерно ошондой, и ошол кыргыз тилин дальше кантип өнүктүрөбүз. Биз биргеликте кантип иштейбиз, кандай идеяларыңар бар, кантип биз алмашабыз, ошол адамдар, ошол проекттерди жасап аткан адамдарды бириктирүүчү жер да. Келип биз аларга площадка жасайбыз, айтабыз, келгиле, хорошо, давайте силерге да Discord ачып беребиз, давайте барыбыз Discordдон отуруп алып, ар немелерге бөлүнүп алып сүйлөшөбүз, ар кандай Zoom жолугушууларды кылабыз, конференциялар кылабыз, чакырабыз, кандай идеялар чогултабыз. Биз ошолорго мындай площадка болуп беребиз да, независимыйчы. Анткени биздин максатыбыз биздин долбоорду башка сыяктуу кылып өнүктүрүп сатуу эмес, биз жөн эле ошол площадкага болуп бергенге даярбыз. Анткени биз дагы ошол кыргыз тилине күйөбүз деген сыяктуу ушундай портал жасайбыз да. Соответственно, теперь ошол кыргызча сабактар, видео сабактар, аудио сабактар, мисалы ошол ошолор бар да. Кыргызча сабактарды. Ошолор бар. Биз аларды, конечно, жасаган бизге совсем оор болот, өзүнүн контентин жасаганчы. Бирок ошол бар нерсени сайтка шилтеме кылып, список кылып беребиз да, адамдар окугусу келсе, мына толтура. Чогултуп беребиз. Аны бул адам жасайт деп адамдарды да көрсөтүп беребиз, командаларды, то есть неме тип связь кылдырып беребиз. Эми ошонун биринчи түшүндүрмөсүн жасашыбыз керек, лендинг пейдж кылыпчы. Биз эмне кылып атабыз бул жакта? Миссиябыз эмне? Азыр айтып аткандым да, кооздоп, блог кылып жасап чыгышыбыз керек. Биз ушундай неметип атабыз, чакырыктарды кошуп келгиле деп. Анан аларды дагы кантип онбординг кылабыз, аларга кантип Discord ачабыз, Discord ачсак кандай бөлүмдөр болот. Ошолордун баарын даярдап туруп, анан интернетке чыгарып баштайбыз. Twitterде көп адамдар кыргыз тилинде Бишкекте еще мындай нерсе бар да. Орусча сүйлөгөн адамдар кыргызча сүйлөгүсү келет. Бирок алар кыргызча үйрөнүп баратканда жаман неме менен сүйлөшөт, акцент мененчи. Анан биздин кыргыздар, ой, бул шылдыңда орусча, кыргызча сүйлөп билбейт атпайбы деп. Жана орустар, кыргыздар да типа орусча сүйлөй албайсың депчи. Кыргыздар да орустар да ушинтип шылыңдайт да. Орустарды эмес, биздин баягы
шаар Бишкекте өсүп калган, орусча сүйлөгөн адамдар кыргызча эмне үчүн сүйлөй албайт, балконский деп шылыңдайбыз да. Ошол нерселерди азайтыш үчүн алар дагы келип кыргызча үйрөнүп, кыргызча бир неме этишет да. Негизи кыргыз тилин билген адамдар да көп, ошолорду чогултуп, идеяңар болсо келгиле, мына площадка айткыла, эмне кылыш керек деген лендинг пейдж жасаш керек. Ошол лендинг пейджден бүт блок болот. Анан албетте бир жеринде кыргыз тилинде сайттар, сервистер басканда каталог чыгат, список. Каталогдордун бөлүктөрү менен там билим боюнча булар, тигилер бу деп анан ушинтип ошондой шаблон таап, ошол жака баарын илип коебуз. Түшүндүм агай. Жакшы эле келечеги жакшы эле долбоор болчудан кийин кыргыз тилин өнүктүрүүгө аябай чоң салым кошо турган долбоор болот деп ойлоп атам. Буюрса аракетти кыла беребиз. Суроолор болсо айтып турабыз. Ошону жасай бололу эми. Рахмат агай. Мен өзүм да чет өлкөдө жашайм, Россияда. Балдарыбыз кыргыз тилинен аябай эле алыс да. Бизден башында садикте аябай балаңар кыйналат, эме болбой, чыгышы кыйын болот депчи. Ал ошо чынында деле бар экен, биз тууганда биздин балдарыбыз кыргызча, садикте орусча кечиги өттү. Бирок биз баарыбыз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин үйрөтүшүбүз керек. Ошого бул жактагы чет өлкөдө жүргөндөргө дагы балким азыр могу чөйрөгө койсобуз деген көпчүлүктөрдүн эмеси балдары эме болсо чет өлкөдө болуп, ошолордун балдарына дагы ылайыктуу бир сайттар болсо көрсөтүп, ошондой балким жок болсо бизге болсо же бирisi жасай билген дагы проект бирөөсүнө кантип кетсек, кандай десең. Вот, ушундай адамдар биздин как раз веб-ордонун комьюнитисине кошулат. Анан алар келип ушу идеялар менен бөлүшүп айтат, ушундай проблема бар, ушундай болуп атат, менде идея бар. Менде бирок убакыт жок, ким жасаса кичине майда тыйын чыгарып бермекмин, жасай койбойсуңарбы? Или болсо башка бирөө айтат, биз уже ушундай идеяны ушундай жол менен чечип атабыз. Мисалы чет өлкөдөгү немелер Zoom менен балдарыбызга кыргыз тили сабагын өтүп атабыз. Давайте ошону масштабировать этип, силердикине өткөрүп баштайлы. Россияданбы, Америкаданбы келгиле чогуу жасайлы. Америка кыргыздар силер кантип өзүңөр тилиңерди сактап атасыңар? Давайте силер бөлүшкүлө. Айтат, бизде акча толтура, мындай идеялар жасап берсеңер, жасайт дейт. Мисалы Германияда сонун немелер бар. Немис тилин үйрөткөн бир площадкалар бар да, приложениялар. Балким ошондой жасайбыз деп канча адам жүгүрүп жүрөт, бирок алардын IT немеси жок болуп, мугалим болуп, IT немеси жок болуп жасай албай атышат да. Анан биз ошол адамдарды веб-ордого чогултуп туруп эле, силер ушундай керекпи? Давайте бизде неме диджитал командабыз бар, жасай коебуз, без проблем, акча чогулталы, давайте ашарга неме чыгарабыз, компания чыгарабыз, биз ушундай кыргыз тилинин бир приложениясын жасап атабыз, балдарга окутуу үчүн мультфильмдер тартып атабыз, давайте мынчадан чогултогула, биз жасап баштайбыз деп ошолорду веб-ордонун ичинен адамдар сүйлөшүп, бири менен табышып, сүйлөшүп алышат. Анан башка командалар кошулуп, башка проекттерге өтүп кетет да. Ошону эми жасап алышыбыз керек да. Анан антпесе биз жөн эле сүйлөнүп калып атпайбыз, бир нерсе жасайбыз деп коюпчу. Бизде болсо IT-нин немесин колдонуп, жана көздөй менен структурасын колдонуп, ал нерсени жөн эле сүйлөп койбостон жасап салышыбыз керек да IT-дичи. Мына жасап койдук, эми колдонгула деп көрөбүз. Ажайыл менен колдонушпайбы да. Так жок эле дешет, толтура албай нерселер. Просто ошону чогултуп коелучу биринчи. Анан сүйлөшөбүз. Мен карап көрдүм, бизде Кыргызстанда мындай ушундай сайттардын жыйындысы именно кыргыз тили боюнча жок экен да. Биз жазсак, буюрса жакшы эле адамдарга пайдасы тие турган долбоор болот. Ошону эми давайте структурасын эметип ойлоңуштуруп жасап баштайлы, анан идеялар да кошулат. Идеяларды дагы ушинтип иде бергиле. Бэклогубуз бар, идеялар жоголуп кетти. Бэклого и ошондон улантабыз. Саламатсызбы агай? Аңчылык. Заман жөнүндө айтып бересизби? Анткени заманда кыйынчылыктар болуп атышат, түшүнүшпөй. Мен дагы мындай түшүнүп, жардам бергенде адамдарды чакырып дегендейчи. Замандын немеси эң эле оңой болчу, темасы, как бы мен ойлогон темасы немеде Рунетте, русский YouTube'да бир канал бар, Red Room деген бир канал бар. Ошол жакта бир блогер тарых жөнүндө немелер тартып, кызыктуу
роликтер тартат да. Дүйнө жүзүндөгү тарых жөнүндөчү. Илгертеден бери аябай популярдуу канал ошол тарыхчылар үчүн. Менин идеям болсо ошону эле кыргызча которуп чыгарып койсок деген. Кыргызча озвучка кылып, которуп, во-первых, сүйлөп аткандарын кыргызча которуп, анан ошону озвучка кылып, немени колдонуп 255-тин немелерин эле башка үн коштоочуларды которуп туруп эле задание берип, ошону которуп чыгарып койсок, чыгарып турсак, ошол эле жетиштүү болот да. Эми ошону процессин жасаш керек да. То есть ким которот, кантип которобуз, кимдерди табабыз деген бул. Во-первых, во-вторых, заман тарых жөнүндө бул Кыргызстандын тарыхы эле эмес да. Кыргызстандын тарыхы эмес канал, во-первых. Анткени Кыргызстандын тарыхын изилдеген, Кыргызстандын тарыхы жөнүндө неметкен, негизи эле биздин Кыргызстан бүт мамлекеттин баары ошол дечи, ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын изилдеп, ар бир эл өзүнүн тарыхын изилдеп ошону чыгарат да. Бизде андай материал толтурат на самом деле тарых жөнүндө. То есть биз тарыхчы эмеспиз. Ошол канал немен жасап, проект жасап аткандар. Тарыхчылар айтат көп. Мектептерде баары эле кыргыз тилинин тарыхын эле окуп берет да. Кыргызстандын тарыхы ушундай болгон деп эле. Биздики тарыхка кызыгуу жок адамдардачы. Билебиз ушундай болгон. Манас, Барсбек менен деп эле ушуну түгөн калат бизге. Баласагын депчи. Ошондуктан аларга альтернатива катары башка мамлекеттердин тарыхын да айтып бериш керек да. Бизде эмес, тигилерде да ушундай болгон, анан ушундай туура эмес жолго түшкөндө ушунтип оор болгон, анан ушундай болгон деп айтып берсең, адамдын кругозору кеңейип, сонун турбай тарых болсо кызыктуу деп. Ошону мындай современный кылып айтып бериш керек да, жөнөкөй нудный эмес. Современный YouTube'ду колдонуп, Instagram'ды колдонуп, Telegram или TikTok'ду колдонуп, еще кыргызча да. То есть кыргыз тилдүүлөрүнө или кыргызча сүйлөгөндөргө тарых жөнүндө ушундай бир проект болот. Менин идеям ошондой, анан силер идея кошсоңор болот. Анда неме ошол ошолордун эле видеосун озвучка кылыш керек экен да, азыр эң башкысы. Ооба, эң башкысы менин оюм ошондой болчу. Мындай башка идея бул өздөрү дагы видео тартса дагы это приветствуется, да? Башка идея ушундай болчу, эгерде айтсалар, типа орустун бетин кыргызча сүйлөп атат, озвучка экен, эмне бизде тарыхчы калбай калыптыр дегендерге альтернативный идея ошондой каналды как оригиналдуу өзүбүз жасасак болот да. Аны үчүн бир тарыхчы блогер табыш керек, который жакшы айтып берет. Ага көрсөтүп, то есть дүйнө жүзүндөгү тарыхынчы. Анан ага материалдарды жазап бериш керек. Анан ага там продакшн студия жасап бериш керек. То есть анын немеси береде чыгып, анын немеси жөн эле айтып бермей, биз болсо калган продакшн жасап бере тургандай кылып жасасак болот да. Анда өзүбүздүкү болот, оригиналдуу болот. Биздин адам сүйлөйт тарыхчы, бир жаш бала койсок болот, жаш бала табып. То есть анда биздинки сонун болот да, анакы телепередача сыяктуу болуп, тарых сабагы болуп, даже ошол киши аябай популярдуу болуп кетиши мүмкүн. Бирок ал оор, то есть биринчи анда тарыхчыны табыш керек, ошондой адамды ошондой кылсак да соп болот. Албетте ал кымбатыраак, узунураак, чоң процесс. Бул жерде болсо оңоюраагы, батыраак болчу да. Рахмат. Түшүнүктүү. Так, дагы суроолор. Давай, окшойт, Айзада Бирназарова кыргызча подкаст жөнүндө сураптыр. Кыргызча подкасттагы жана веб-порто сыяктуу, чөйрө сыяктуу бир площадка, бир кыргызча подкастерлерди чоңойтуучу, кыргызча подкаст жаздырып аткан адамдардын ортосундагы коммуникационный тоже портал сыяктуу. Ал жакта дагы ушундай лендинг пейдж болот. Лендинг пейджде жазылыш керек, типа биз эмне кылабыз, кимбиз, кандай эмнелерди жардам беребиз деп.
Анан ал жакта дагы немелер болот, кантип подкаст жаздырса болот деген материалдар, немелер подкастерлер эмнелерди колдонот, кандай техникалар колдонот, кандай программалар колдонот, ошолордун бир түшүндүрмөсү. Анан албетте телеграм канал уже бар, телеграм каналда уже подкастерлер бар бизде, подкаст жазып аткан. Анан ошол индустрияга жардам берип, ошол индустрияны көтөрүш үчүн бир проект, сайт болот биринчи. Анан ичинде опять же же Discord, же Telegram, же дагы бир башка нерсени колдонуп подкаст жаздыргандарды чогултуп, өнүктүрүп, балким кийин ошол даже неме кылсак болот. Подкаст конференция или подкаст бир мероприятие уюштурсак болот. Ошол кыргыз тилинде подкастерлерди чакырып, список кылып, рейтинг кылып негизи ушундай жерде, ал жерде опять же кажы-кужу бир проект болуп келет. Типа мен кажы-кужунун авторлору бар, анын башкасы бар. Кыргыз тилинде көп адамдар жазат. На самом деле уже жазып баштады. Алар менен биргеликте бир коммуникационный портал, подкаст ошол. Кыргызча психология. Кыргызча психология тоже оңой эле на самом деле. Кыргызча психология командасы бар. Психологдордун командасы бар, аты бар, логотиби бар. Эми биз ошого неме жасашыбыз керек. Өткөндө айтып атпады эле, изилдеп көрөлү деп, изилдеп көргөлө психология порталдарын. Ошол порталга кыргызча психологиянын тексттери чыгат, психологдордун немеси болот, каталогу болот. Или мындай немеси болот, анан ошого дагы лендинг жасаш керек. Кандай блоктор, кандай структура, ошону ойлонуш керек да. Оңой эле кыргызча психология. Бизде уже 40 киши болуп кетти. Суроолор дагы. Суроолор жок болсо, суроолор барбы точно? Жокпу? Азамат агай, биздин Номадлисттин командадан келбей калган окшойт. Номадлисттин тууралуу айтып берсеңиз ошол неме спринттикени. Мен жака берип коем. Номадлист дагы мындай жөн эле идея болчу, пока что анчалык деле немелер жок. Ал жактан Олжо көп идеялар жакшы. Олжо агайдан көп сурасаңар болот. Менин идеям кандай? Менин идеям кыргыз тилиндеги Кыргызстандын туризм потенциалын, Кыргызстандын жасап аткан туризм жөнүндө бир тоже портал да. То есть биз көбүнчөсү эле байкасаңар, биз өзүбүз контент жагына көп чыгарбайбыз. Анткени андай контент жасаш оор да. То есть туризм жөнүндө адам неме, кстати, мен өткөндө көрдүм, бир бала жүрөт, 3D Кыргызстан, 3D map деп жасап жүрбөйбү? Ошондой нерселердин баарын эле бир жака чогултуп койсок, для стартачы, ошол жетмек да. Ким кандай туристтик компаниялар бар, кандай неме пансионаттар бар, кандай отелдер бар, кандай жерлерде немелер бар, жана конок үй беле. Ушундай тема өнүккөн турбайбы? Мисалы, бир айылга барсаң, деме Booking-тен эле или Airbnb-ден забивать этип коет экенсиң да. Ошолорду мисалы ушундай немелердин поискттердин натыйжаларын или ошолордун списогун илип койсок, для стартачы, мына ушундай туристтер бар, ушундай компаниялар бар, ушулар иштейт, ушулар баарын алып барсаңар болот. Ушуларга кайрылсаңар болот деп. Бир жагы, экинчи жагы болсо, Кыргызстан жөнүндө жазып көргөнгө аракет кылышат, скорее всего, ал да оор процесс да. Андан көрө уже жазып аткан блогерлерди, мисалы Адилет Абылов деген Кыргызстандын путешествовать этип сүрөттөдүлөт да, Инстаграмдачы. Ошондой эле Инстаграмдардын ссылкаларын чогултуп койсок болот. Мына могул Кыргызстан тартат, Кыргызстан природасын ушул тартат, карагыла тиги бул тартат деп агрегатор кылып койсок болот да.
Анан Nomad List деп тиги олжо немени эстеп неме digital nomadдардын сайты бар Nomad List деген. Ошондой сыяктуу жерлердин рейтингин ошол жасасак да ал бир контент жасаш оорураак болот. Ага чейин жандай список жазып алсак, анан уже контент жагын жасаганга да келет болуш керек да. Менин идеям пока что ошондой болчу. Немесин даяр нерселерди чогултуп чыгарып коюу да. Анан идея опять же приветствуется, да, контенттагы нелерди өнүктүрсөк болот. Бул сайт опять же биз Германияда жашайбыз, и Германияда жашаган коллегаларга мына ушул жака кирсең Кыргызстан жөнүндө бүт немелер бар деп жөн ссылка жиберип койгондо, и вообще көп чет өлкөдө жашагандар ушул сайт менен бөлүшүп турат да. Маяка барсаң бүт уже Кыргызстан жөнүндө сервистер, туристский центрлар бүт бар, ошол жактан карасаң болот депчи. Мисалы Ысык көл деп туруп, Ысык көлгө тиешелүү пансионаттарды өзүнчө, мейман үйүн өзүнчө, анан жанагы бара турган жерлерди өзүнчө кылып бүт бөлүп киргизиш керек турбайбы примерно? Ооба, бирок байкап көрсөң Ысык көл жөнүндө пансионаттардын списогу уже бар, уже ушундай порталдар бар да. Пансионаттар жөнүндө бүт информацияны чогултуп даярдап коюшкан да. Ошолордун балким ссылкасын эле коюп койсо болот да. Мына Ысык көл жөнүндө пансионаттарды көргөнгө келет, могу сайтка барсаңар бар. Неме Ысык көл жөнүндө турларды көргөнгө келет, мына могул компаниялар ушундай турларды жасайт. Там Барсконго барыңар келет, мына могул компаниялар Барсконго алып барат. Жашаган жериңер келет, могул жак Ысык көл жөнүндө окугуңар келет, мисалы могул сайттардан окусаңар болот Ысык көл жөнүндө. Англисчесин бул жактан окусаңар болот, немисчесин бул жактан окусаңар болот депчи. Анан дагы жанагындай кеттикпи, бир ушундай турлар бар турбайбы, жаңы популярдуу. Ошолор ссылкасын берип, мына ушул адамдар ушундай неме жасайт, ошого барып кайрылсаңар болот деп. Анткени аларды биздин Кыргызстанда жүргөндөр уже билет. Чоочун элдер аларды билбейт да. Каяка барыш керек, алар отуруп алып изилдейт Google'дан, тигини издеп, муну издеп. Биз болсо ошолорду уже даярдап коебуз да. Мына кааласаң бияка бар, кааласаң тигилерге бар, кааласаң буларга бар депчи. Анан дагы эмне жетишпейт аларга, эмнелерди көрсөттүк, эмнелерди коюп беришибиз керек, ошолорду ойлонуп кошуп кетербиз да. Башында ушундай бир ссылкаларды чогултуп койсок эле оңой эле да. Бир спринтке деп коем, күздү бүткөнгө чейин. Анткени жанагындайды пландаштыруу оор да. Анда сен пансионаттар менен сүйлөшүшүң керек, анан бааларын билишиң керек, анан жерлер менен сүйлөшүң керек, аларды ответственность алышың керек. Ал чоң процесс, аны биз жасаган, на самом деле жетишпейт анын баарын жасагангачы. Ошол жасап аткан нерселерди эле чогултуп коелу, ошол адамдардын списогун, телефондорду, бирденке болсо, мисалы, бирөөлөр сабап кетсе, мына могу чаласыңар, милициялардын номерлерин, немелердин, посольстволордун адрестерин, там дагы бир состорду, же болбосо дагы немелер бар, жана ыктыярчылар группалар бар, жардам берген, добровольцтер жардам берген группалар бар. Бирденке болсо ушуларга кайрылсаңар болот. Талаада калсаңар, булага чалсаңар болот деп ошолорду типа жазып коебуз, даярдап адамдар келип издеп отурбай ошол жака кирсе болот экен деп. Бул спринтке анда ошолорду изилдеп, анан мындай болжолдуу структура түзүш керек экен да. Ооба, ошолорду изилдеп, ошолорго структура түзүш керек. Саламатсызбы, Азамат бай? Саламатчылык. Ошо Nomad List боюнча, получается, сиздин оюңуз боюнча Олжобой агай айткан эме боюнча кыйыныраак болуп калат э сизге. Ошол идеяны ишке ашыруу кыйыныраак. Балким ашырсак болот. Бирок немени биринчи ошону как брейншторм кылып, результаттарын, идеяларыңарды силер жазгыла да, мондай кылмай болдук депчи. Анан биз дагы отуруп карайлы. Балким ошондой жасасак да болот. Мисалы, Олжой байке вроде айтты, эми ар бир мисалы Бишкектикин өзүнчө, Көлдүкүн өзүнчө рейтинг кылып койсо, Оштукун өзүнчө да, мисалы кайсыл жака туристтер көп барат, балким ошол направленияларга карап, анан альпинисттердикин мисалы кайсыл пикке көбүрөөк барышат, ошол боюнча да рейтинг кылып, бүт областты камтыса жакшы болмокпу деген ой бар да. Азыр бизде тур эмелерде көбүнчө эле мисалы көл, анан нарын азыр Соңкөлгө, анан жана ким жакка барып атат, анан юг жактан Сарычелек менен эле жана Пик Ленина да, ошого эле барып атышат да. Андан башка да толтура жерлер бар да, мисалы
ошондой жерлерди кошуу көп процессти камтыйбы же болобу ошондой жасаса? Жок, ошол жанагындай идея менен кошо ошону деле кылып койсо, чогуу деле кылса болот. То есть биринчи бетинде номад лист кылып, месталардын рейтингин жанагы номад лист деле копировать этип ошону кылып койсок болот, точно элечи. Анан башка ссылканы да кошуп койсо болот. Экөөнү даже бир синергия кылып, бир кылып койсо болот да. Опять же жетишсиңер. Мындай кылайлык да, достор. Мындай кылсаңар, силер биринчи рынокто анализ кылсаңар, кандай турфирмалар бар, эмнелерди көп көрсөтүп жатат, анан ошонун арасында кандай популярдуу маршруттар бар экен. Ошолорду бир жака жыйып койгула бир таблицага. Анан сиз айтып аткан нерсе актуалдуу эле. Негизи азыр Азамат агай айтып кетти го, любой эле киши мынтип отуруп алып, өзү тоодо бир жерде нормальный условия кылып бирдеке кылып атса, ошону кандайдыр бир сүрөткө тартып бирдеке кылып, ошону кандай десем, бир эксклюзивный местолар деп чогултуп кое берсе болот да, отдельно списоккачы. Потому что не все предпочитают популярные маршруты, да. Очень много людей, которые бы предпочли вообще никакого популярного маршрута, мындай башка экзотика, мындайча айткандачы. Ошолорду эле кошуп коюш керек. Негизи бул агрегатор же мындай портал болгондон кийин ал кандай көйгөйлөрдү чечиш керек. Ошол ким каякта жайгашса болот, кайсыл жерден питание кылса болот, анан кайсыл жакка барса болот деген нерселерди жазып, дополнительный информационный поддержкалары ушу баягы башында айтылгандай эле. Эгер машинаңар бузулуп калса, жакынкы больница каякта, милиция каякта, наркы берки майда чүйдөлөрдүн баарын бир сыйра жазып койсо болот да. Азыркы күндө туризм пандемия үчүн мындай кичине законсервированный сфера болуп турат, бирок Кыргызстанда в любом случае потенциалы көп. Бизде чын айтканда туризм менен адамдардан башка мындай кыйраткан деле эчтеке деле жок да. Анан Сары Челекке биз өткөндө барганда алар ошол швейцарский азыркы гидтер уже обученный үйлөр менен мындайча бир договор түзүшүп, аларды ошо Швейцарияда каргандай компаниялар бир сыйра үйрөтүшүп, өздөрүнүн өлкөсүндө реклама кылып, өздөрү рейтингдерди коюп коюшкан баалары менен кошочу. Аяка киресиң, ночлеги арзан эле. Ошо Сары Челекке биз барганда эсимде жок, ошолса 500 сом ошондой эле болчу да, ночлег. Плюс тамагына 1000 сом алышса керек эле. Алардын мындайча айтканда таап аткан акчасы ошол эле да, коноктосуп, жайгаштырып, тамагын кылып беришет, ошого 1000 сом, 2000 сом алат да кетет. Водительдер болсо өзүнүкүн алат, турфирмалар өзүнүкүн алат, мыякта как бы все зарабатывают. А вы эми баарын киргизгенде көрүш керек, баарын деп айтып коебуз, бирок на самом деле туристической информации не так уж и много. Анан Максат деген бала бар, өткөндө биз эмеде жолуктук, Кыргызстан боюнча 360 градуска камерага Кыргызстандын баарын тартып жүрөт да. Ошонун сайтына да кирип көргүлө. Ошол жерде ал баардык маршруттарды отмечать этип койгон болчу. Өзү Максат тур деген компаниянын эмеси да. Мен аны чакырып келейин. Я на днях договорюсь тогда, ошо Номадлистке келип, мындай экспертный интервью кылып силерге айтып берсин, кайсыл маршруттар бар, кайсылар камерага түшүп келди, потому что алар трудно, мындай аяка жетиш проблема да. Ал такой сложный эле маршруттарды кыдырып жүрөт да. Видеого тартып, уже оцифровать этип койгон, уже почти что көп, уже канча жылдан бери жүрөт ошентипчи. Негизи анан YouTube'га чыгарган видеостору деле жаман эмес, просто просмотрлары да нормальный экен да. Ошо просмотр аркылуу гана силер направлениенин актуалдуулугун биле аласыңар да. Аны билгенден кийин ошол маршруттун мындайча баратканда кайсыл жерлерде жайгашуу эмелери бар экен, жок экен деп. Бул мындай чоң эле процесс, бул жакта нормальный компанияларды киргизиш керек, ошолордон негизи акча алыш керек. Эгер силерде трафик пайда боло турган болсо, трафикти башынан силер только сүрөт, видео менен гана чыгара аласыңар. Жөн эле текст кыргызча элдин баары кире бербейт деле да. Өзүнчө бир видео портал болуп кетсе, мен оюмча элдер көбүрөөк кирет, же сүрөттөр, аябай жакшы сүрөттөр, тем более Кыргызстан боюнча толуп турат да сүрөттөр. Тем более анын баарын биз жакшы эч качан тарта албайбыз, анткени биз бул жакта жашайбыз, анын мындай айырмасын билбейбиз деле. Бул тоодой эле көрүнө берет бизгечи.
А туристтер болсо келип ошо биринчи жолу көрүп аткан нерселерди в любом случае бизден жакшы тартат да. Ошолордун эле ресурстары стягивать этип бир жака чолтуп коюш керек. Бирок менин оюмча бул жөн эле мындай баягы ссылочный пересылочный портал болбой эле алар ар бир киши менен силер заниматься этишиңер керек, өзүңөрдүн процентиңерди кошушуңар керек, анткени силер аны сайтка жайгаштырасыңар. Ошол чогулган акча менен силер өзүңөр анан ошо бизнестен алган акчанын баарын мүмкүн уже силерде колдоочулар пайда болот. Барып туруп эле 2 машинага отуруп Кыргызстанды кыдырып келесиңер да. Кыскасычы ошо кыдырып аткан жерлердин баарын сүрөткө тартып, изилдеп, анализдеп, бул жакта боз жылдызга боло турбайбы, бул жакка жазында келиш керек экен, бул жакында кыштында вообще келбей эле коюш керек экен деп, ошолордун баарын кластерлер менен бөлүшүп, кандайдыр бир кластерный картаны уже бир чоң, мындайча айтканда бир чоң картага ошол точкалардын баарын отмечать этип чыгыш керек да. Бул жерде сервис жакшы экен, бул жакта тамак жакшы экен, бул жакта мунусу анча эмес экен деп туруп ошонун баарын подробный информацияларын анын ичиндеги координаторбу, менеджерлерби же баягы гидтер, англисченин баары эле кыйрат бербейт. Ошол билгендердин баарын отмечать этип коесуңар контакттар менен. И все, и ошол жактан уже кишилер кирип туруп эле бир системага кирип кетет, кыймылдап кете беришет. Бүгүнкү күндө бизде эми эң актуалдуу бул биз комфорт жагынан Турция менен тягаться не можем, да, или там с Дубаями, например. У нас надо другими вещами, да, выезжать. А другие вещи это вот обычные, натуральные, экзотические вещи. Соответственно, там любые такие необычные туры будут иметь популярность. Азыр кайсыл жерде юктабы мына шаар менен 3 чоң куполду жабышты го. Ошону уже дүңгүрөтүп рекламаны берип, уже элдер ошоко келгилдери келип атат. Кээ бирлер айтат, силердин бир аскан капталында мындай ночлежка болгондо ошондо отелиңер бар экен го. Мен ошон үчүн гана учуп келмекмин деп баргандай да. Кыскасы Европада жашагандар Европа менен өздөрү эле эме кылышат. Анан көп мыяка келишет, даже Бишкекке келет. Биз туристтер көрбөйбүз деле, анткени Бишкекте жүрүшпөйт деле алар. Каракол жака жылып кетишет, Жалай жака жылып кетишет. Алар келет, Таларчага чейин маршрутка менен барат, анан пешком кетти, ошо тоолордун баарын кыдырыпчы. Биздин туристтер көп эле, обычный эле европейский кишилер да. Алар пандемияга чейин көп эле келип атышкан, азыр пандемия үчүн токтоп калды да. Бирок анын онлайн эмеси чоң эле актуал. Ал кыргызстандыктар үчүн деле актуалдуу нерсе. Мен мисалы үчүн до сих пор Кыргызстанды тегеренип мындай толком билбейм деле да. Сары Челекке барып келген, Баткенге туда-сюда, бирок андан ары тоолоруна чейин барып маршруттарды кыдырып, Памирский трактты көрүп дегенде андай нерсе даже ошол эле Соң көлдү көрүп келгенге эч убакыт болгон эмес да. Ошол даже менин оюмча кыргыздар деле биз мисалы баратып туруп вдруг мен кеттик дейбиз да, Сары Челек кеттик. Биз эчтеке билбейбиз да, кантип барыш керек, кайсыл жерден токтосок болот, заправкасы барбы, анысы барбы, ошондой мелочтар деле мындай навигатор болуп берсеңер эле ошол менен эле жетиштүү да. А так силер эгер жөн эле ссылкаларын баарын кошуп коем десеңер, анда анын структурасы кичине башкача болуп кетет. Изначально ошол моменттерди жакшыраак ойлонгула. Силерде эң ключевой фишка эмне болот? Ошо номадлистке киргенден кийин это какой-то список мест болот да. Список мест и список людей да. Ошолорду списоктары менен чогултсаңар, мүмкүн силерге жеңил болот. Какой-то списоктар уже даяр болот, какие-то списки вы только формировать будете да. Ошол, потому что көп жерде потенциал бар, просто ака кишилер жетпейт, анан сүрөткө тартылып көрсөтүлбөгөн үчүн элдер билбейт деле да. А так сүрөткө тартышса, канчалык элдер көп сүрөткө тартышса, ошончолук көп клиенттер кызыгат экен. Анан кээ бирлерге сүрөт жетиштүү эмес да, бир жагын эле тартып койдум. Ошол жерлерде да еще видеолор бар болсо, или конкретный описание, конкретный короткий описание болсо, бул жакта боз үй бар, бул жакта жөнөкөй эле беспонтовый үй бар, бирок түнөсү болот деп. Ошондой нерселерине чейин мындай рекомендация катары, обозреватель катары деле сайтыңар мындай жазылып кетсе жакшы болмок. Ошон үчүн ал жакта менин оюмча эң маанилүү нерселерди эле жазыш керек. Ал жердин UI UX жагын ойлонуш керек. Силер ар жерде жазып бербечи, ошону мүмкүн иконкалар менен алмаштырасыңар, какой-то справочник кыласыңар. Ошол кишилер уже интерфейсиңерди карап, иконкаларды карап, 5-6 объявленияны окуп бүткөндөн кийин иконкаларды жаттап, анан картага кирсе, ошол силер мисалы Кыргызстандын областынын картасын чыгарсаңар деле ар жакта жаза албайсыңар да.
мыякта гостиница. В любом случае вы будете визуально через иконки это размещать, да. Ошолордун светін алмаштырып атып эле элдерге түшүндүрөсүңөр, да. Какой-то зеленый свет иконка турса, значит, это гостиница трехзвездочная, деп, и так далее, да. И все, элдер келет, ана же картамен карап кетип берет. Анан самое главное дать возможность туристам туда что-то закидывать, потому что контент генерируют они, да. Путеводителей, они никогда не успевают. Сколько мы сами ездим, мы можем свои семьи фотать, а сами не фотаемся. Ошондой эле нерсе, да. Гидтер канча маршруттарга барган күндө деле случайно эле эмелер менен сүрөткө түшүп калбаса, өздөрүнүн мындай барып целенаправленно сүрөткө тартып келмей деген понятиясы деле жок, да. Көп жерде профессиональный подход деле жок ошол. Аны только туристы могут таким суперконтентом обеспечить, да. Вам надо больше даже не это анализировать. Скорее всего, вы от информации туристов гораздо больше информации получите, чем от местных провайдеров, да, ошол. Поэтому давайте сейчас просто будем проводить ресерч, узнаем. У нас туркомпаний по факту много было до пандемии, сейчас многих и нету, да, бирок внутренний туризм тоже развивается. Ошол внутренний туристтерге деле ошондой сайт керек. Разве нет? Мисалы үчүн, если бы у меня такой сайт был, я бы туда заходил, если мне куда-то поехать надо, я бы точно в одно место зашел, потому что приходится в Лалафово заходить, там искать, тут искать. Вы просто элементарно погуглите, много ли вы нагуглите, деген вопрос, да. Много ли вы нагуглите сервиса, где есть все. Таких порталов, может, и есть, они стянули всякие вот такие эти, да, шаблоны, и там шаблонно заполнили. Таких сайтов, да, есть такие, но их тоже немного, да. А по факту мало ли информации, мало качественного сайта, вот такого качественного контента в одном месте, мало. Если вы можете это освежить, туризм же это, как сказать, это ворота же страны нашей, правильно? Они начинаются с аэропорта, вот. И это все, если в одно место собрать, это будет хорошо. Скорее всего, он даже преимущественно будет на европейских или английских языках, да, этот портал. Он должен быть мультиязычным, да, проще говоря. Или там, чтобы Google переводчик мог сам ему перевести и так далее. И потом вы и уже постепенно узнаете. Насчет альпинистов, если мы говорим про альпинистов, мне кажется, для них придется вообще отдельный сайт создавать. Но отличный батпай кетет контент. Жөн эле альпинизм жөнүндө кандайдыр бизде канча деген тоо бар, элестетиңиз, канча деген маршруттар бар. Ошолордун баарын жазып чыккан күндө деле в отдельный сайт эле превратится, онун ичине батпай деле кетет. Поэтому ошолорду деле анализ кылгыла. Ваша задача не туризм прославить, а понять, какая проблема есть для туристов или для потенциальных туристов. Вот эту проблему решайте, да? Не как там, какой бы сайт разместить, что бы там это сделать. Зачем вам это надо делать, да, по факту? Если вы делаете какое-то рабочее решение, чтобы это работало, приносило пользу, а то и деньги дегендечи. Что, рахмат. Рахмат Олжобеке. Сиздин идеяларыңыз прям жагып атат. Түшүндүңөр да, Рахмат ошону чоң. бизге Бизге чейин сапар Азамат бүтүрүп чыгарып кое коелу. Сизди Элжобеке көп жол көрсөтүп берет окшойт. Чоң рахмат. Сонун ойлорду айтып берди. Кандай ушундай позитивный нота менен дейрени бүтүрөлү дагы, и мен жакында Telegram каналдарга жазып баштайм. Кимдерге жок болуп калгандарга. Солор болсо дагы каналдарга жазып, мени админ кылып койсоңор, тоже кирип. Айтмакчы, командалар Trello'го кирип, бүткөн жумушуңарды данга жылдырып койгула. Анан ошол дан деген колонканы спринт 1 деп койгула. Анан жаңы дан деп ачып алгыла, пустой. Ошол жаңы данга экинчи спринттин результаттарын чыгарабыз. Ошондуктан ошо жасап койгула, и дальше уже каналдарда сүйлөшөбүз. Кимдерде жолугушу керек болсо, айткыла. Олжо, когда вы собираетесь по Ашару следующую встречу?
планируете? Здесь? Зачем это? Так, он уже ушел. Ну, ладно. Все, ребята, всем спасибо. Рахмат. Бүгүн жакшы өтсүн. Жакшы турма. Нурбала. Чоң рахмат агай. Күнүмүз көңүлдүү өтсүн, продуктивный өтсүн.